Рахмат. Кийинки сөз депутат Акаев Жанарбек кубагына чыгышты. Рахмат. Ырыскелде чыныбек жетишпей калган маселени мен улап кетейин дароо. Азыр жогоруда кесиптешибиз Алтынбек Жунусулу дагы бул маселе кайрылып өттү. Биз ушул кесиптештерибиз менен жайында эл кыдыруу учурунда Нарын облусуна барганбыз. Ошондо мына Нарын облусунда бир 7 айылдын жашоочулары чогулуп, мына эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп аткан Солтон Сары кени боюнча бизге кайрылуу жолдошту. Алар депутаттарды күткөнүн, жолугушууга зар болгонун айтышты. Ошол эле убакта эми азыр комиссия иштейт. Комиссияга эч кандай өкмөт тараптан кийлигишүү болбош керек, күч органдары тарабынан кысымдар болбош керек деген талабын жеткирип коелу. Экинчиден, биз ошол кен иштетүүгө нааразы болуп, проблеманы айтып чыккан адамдарды эл душманындай көрүп атабыз да. Аларга азыр мына дал ошол Солтон Сары кени боюнча чыккан жаштарга, активисттерге, жергиликтүү лидерлерге милиция тарабынан куугунтук аябай күчөптүр. Баарын суракка чакырып атат. Тескерисинче өкмөттө кадыр барктуу адамдар алар менен бир столго отуруп сүйлөшүп, кырдаалдан чыгуунун жолун дипломатиянын алкагында эл менен сүйлөшсө деле эл түшүнөт. Алар өкмөттү күтүп, эч бир кайрылууларына жооп болбогондон кийин, көңүл бурулбагандан кийин анан аяргасы кеткенде ошентип жайлоолоп аттары минип көчөгө чыгышты. Алар менен сүйлөшүүнүн ордуна азыр милиция күч органдары тарабынан куугунтук аркылуу маселени чечебиз деп атышат. Ал туура эмес. Ошол эле чогулган элдин талабы, мына 3 депутат бардык. Жанагы лицензияны бергендерди жазага тартуу жана лицензияны жокко чыгаруу. Ошол сыяктуу талаптарды азыр мына комиссия түзүлдү. Ошого карап иштегиле. Солтон Сары боюнча нааразылык айтып чыккан жаштарды куугунтуктоо жолу менен чечкенге болбойт. Алардын үнүн сөзсүз угуш керек, талаптарын угуш керек. Өкмөт аларды жээрбей, тескерисинче комиссиянын курамына киргизип бардыгын, алардын талаптарын угуп, оң жагына чечип бериш керек. Бул элдин талабы. Экинчиден, азыр жогоруда кесиптешим айтып өткөн, мына Актала районунда манасчы, тарыхый инсан, акын Тоголок молдонун өз колу менен курган медресеси, үйү, бул эми абдан тарыхый имарат. Ошол абдан кароосуз калып кетиптир. Мына ошол 90-жылдардан кийин өкмөт анын 130 жылдыгын өткөрүптүр. 130 боз үй тигиптир. Ондогон жылкыларды союптур. Биз ошентип чоң мамлекеттик деңгээлдеги мааракелерди боз үй менен жылкыга арнап, негизги анын идеологиялык өзөктүү маселеси калып калып атат. Азыр эми Актала жаштары өздөрү каражат чогултуп, Тоголок молдонун медресесин, үйүн туристтерге турган жай кылып оңдойбуз деп атышат. Кеңештеги Нарындагы мектептеги эл өзү акча чогултуп курабыз десе, Акталада болсо жаштар чогултуп Тоголок молдонун үйүн оңдойбуз, аны музей кылабыз десе, анда өкмөт эмне жумуш кылат? Ошонун баарын өкмөт Маданият министрлиги колго алышы керек, сөзсүз түрдө.